башталып 2015-жылы ишке кирген. Ошондон бери муну Кытайдын Кибия компаниясы Датка подстанциясын салган, анан линиясын салган. Датка линия 500 киловатт и ушул Кемин подстанциясын салган. Мунун бул жерде жайгашкандын бирден бир себеби бул түндүк регионун электр энергия менен камсыз кылат. Эгерде бизде түндүктө Фрунзенский деген бир көмөк чордонубуз бар, Чалдагарда 500 киловатт, Казакстанда границасы чегинде. Бул экинчи көмөк чордонубуз болот. Бул Чүй областынын жарымын электр энергия менен камсыз кылат. Жана Ишкөл областын, анан Нарын областынын электр энергия камсыз кылат. Бүгүнкү күндө байланыш Нарында Аккыя деген 220 киловатттык подстанция менен байланышыбыз бар. Анан балыкчыда Искульский деген балыкчыга кирип атканда азыр жанынан өтөбүз. Ошол Искульский деген көмөк чордон менен байланыш бар. Андан тышкары кошуна Западный деген линиябыз бар. Кошуна Казак мамлекети менен байланышыбыз бар да. Мына бүгүнкү күнгө чейин Кудайга шүгүр, эч кандай 2015-жылдан бери эч кандай мындайча айтканда чоң бузуулар болгон жок. Бирок 3 жыл бизде Кытай мамлекетинин специалисттери менен биздин кесипкөй энергетиктер чогултуп, бүгүнкү күндө өзлөрү камсыз кылып атышат. Өзлөрү оңдошуп, текущий ремонт кылышат. Жактайм капитальный ремонт болбойт. Ошону менен бүгүнкү күндө Кудай буйрса кышында электр энергияны ушул 2 область, 3 областка ушул көмөктөрдөн аркылуу электр энергиясын берип турду. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр перегруз жок линияда. Автотрансформатордон үчөө турат. Бирөө резерв бар, полностью. Мына мондай 500 киловатттык автотрансформатор. Мына өзүңөр көрүп атасыңар. 2015-жылы кандай берилсе, ошо бойдон бүгүнкү күндө өзүңөр подстанциянын келбетин көрүп атасыңар. Ошо бойдон балдар биздин өзүбүздүн мындайча айтканда энелерибиз, энергетиктер ошону камсыз кылып турат. Мына бул жерде подстанциянын начальниги келет. Кел. Канча жаштасың? 32-ден. 32-де. Ошол килейген 3 областты камсыз кылган подстанциянын жетекчиси Жаныбек деген жигит. Канча жыл болду иштегени? 13 жыл кетти. 13 жыл. Ошо подстанция курулгандан кийин ушул жакта келип слесарь, электромонтер болуп иштеп келген. Азыр ошо подстанцияны жетектеп атат. Канча киши иштейт подстанцияда? Бизде жалпы Кемин көмөк чордонунда 33 адам эмгектенет. Анын ичинен 10 дежурный, 5 смен келет. Эрте менен 8-ден кечки 8-ге чейин. Кайра 8-ден эрте мененки 8-ге чейин экинчи смена келет да. 6 ремонтный персонал. Ошол. Бул жерде ушу подстанцияны курганда бизде бул жерде 5 үй бар, 5 үй бар. 5 үй бар. 5 үйдө 10 квартира бар. Ошол 10 квартирада бул жерде мындай да бул жерде үзгүлтүксүз дежурство кылган азыр дагы үстүнө диспетчерскийге чыгабыз. Ошол жигиттер жашайт бул жерде. Ошол жерде жетекчиси жашайт, мастери жашайт. 10 үй бүлө ушу Кемин подстанциясын обслуживать эткен балдар ошол жерде күнү түнү ошол жерде ошол биз кирип келатканда үйдө жашайт. Бул проект менен кошо салынган үйлөрдүн бири да ошондо. Анан калгандары азыр 30тан ашык киши иштейт атпайбы? Калгандары Быстровкадан келет, Жаңалыштан келет, ушундай ал жерге Чоң Кеминден келет. Аларды өзүнчө буларга машина бөлүп бергенбиз, бусик. Ошол бусик менен ташып келип турушат. Анткени смен менен сутка дежурство тургандар азыркы күндө бизде ошол түнкү дежурство тургандарга биз айлык маянасын былтыркы жылдан бери жакшы көтөрүп бердик. Азыр деле өзүңөр сурап билсеңер болот, айлык маянасын кантип ай аласыңар. Анткени алар сутка отурушат. Эми бул жерде эң жоопкерчиликтүү бул стратегический объекттин бири. Ошон үчүн силерде жана кирип келатканда кол койдуруп, мындайча айтканда допуск алып, фамилияңарды жазып берсеңер. Биз кече силердин списогуңарды алганда эле бияка бергенбиз, уруксаатын алганбыз. Ошон үчүн бул стратегический объектлердин бири. Эми бул эме менен көмөк чордон менен биз энергетиктер мындайча айтканда мактансак болот да. Бул мындай көмөк чордон бул түндүк өрөөнүндө биринчи болуп түшүп калган. Эмкиси мына өзүңөр көрүп атасыңар, электр энергия өскөнгө байланыштуу эмки көмөк чордон азыр жана балыкчы деп атпаймынбы? Балыкчыда Искульский деген көмөк чордон ошонун жанына дагы бир ушундай 500 киловатттык
көмөкчөрдөн куралы деп пландаштырып атабыз. Себеби азыр өзүңөр көрсөңөр жашыл энергиядан чыгарылган электр энергияны биз ошол көмөкчөрдөнгө берип, мындан ары анан экинчи чоң планыбыз ушул Кемин көмөкчөрдөнүнөн Тору-Картка линия 340 километр линияны дагы пландаштырып атабыз. Быйылкы күндө уже мындай айтканда обследованиясын жүргүздүк. Кудай буйрса, ал эми кийин ошол электр энергияны урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич маселе тапшырма берип атпайбы? Мына экспорттогу өлкөгө чыгышыбыз керек электр энергия деп. Ошону биз ошол көмөкчөрдөн астына ала карап атабыз. Өзүңөр көрүп атасыңар, азыр дагы күбө болосуңар, чакан кеске күбө болосуңар, чоң кестерге күбө болосуңар. Ошол кестердин электр энергиясын Кудай буйрса Кытай Республикасына экспорттоганга мүмкүнчүлүк кылалы деп, ошону дагы ушу жерден ушу Кемин көмөкчөрдөнүнөн Тору-Картка 500 киловольт подстанция куралы, анан биринчи очередте азыр балыкчыга дагы бир көмөкчөрдөн куралы деген пландарыбыз бар. Анткени өзүңөр билесиңер, 30 жылдан бери келе аткан энергетикада мындай жылыштар болгон эмес. Себеби колдонуу өсүп келе берген, бирок генерацияны көтөргөн эмеспиз. Мындай подстанциялар курулган эмес. Азыр урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен энергетика секторуна аябай көңүл бөлүнүп атат. Энергетика билесиңер, экономиканын эң биринчи флагманы, эң башаты ушул энергетика болгонго байланыштуу. Азыр ушундай бизге план коюлган. Азыр эми силерге бирден бир көрсөтө турган, өткөндө барганда көрдүңөр, Токтогул кесинен чыккан электр энергия, азыр мен киргенде схемасында көргөзөм, Токтогул кесинен чыккан электр энергия, бүт кестерден чыккан электр энергиянын баары ушул кестен чыгып туруп датка ушундай көмөкчөрдөн бар. Өткөндө жана биз Касамин долбоорунда көргөзбөдүкпү? Датка сук деп, аяк Тажикстан менен байланышы бар. А жерде да биз планыбыз бар. Кудай буйрса датка Эркештам деген 500 киловольттук линия азыр астына ала пландаштырып атабыз. Ошол подстанцияга келип түшөт электр энергия, ошондон анан бияка электр энергия бияка келет 500 киловольт линия менен бияктан 220 азаят, 220дан 110 азаят, 110дон 35 азаят, 35тен 10 киловольт азайып, анан ар бирибиздин үйүбүзгө электр энергия жеткирилип берет. 10дон 0,4 киловольт азайып туруп, анан жеткирип берет. Бул эң бирден бир биздин энергетика тармагында мындай жүрөгү десек болот да ушунун. Ушул подстанциянын азыр айтып аткан ушу жаш жигиттер иштеп аткан ушулар күнү түнү 360 күн бир жылда иштетип кармап турган жигиттерибиз, ушулардын эмгеги бүт 3 областка ушул көмөкчөрдөн электр энергия барып атат. Эми Кудай буйрса түндүккө 500 киловольт алып келип алдык. Эми мындан ары жылдырышыбыз. Азыр Тамгадан Исүкөл подстанциясынан Тамгага чейин, Кумтөргө чейин барган 220 киловольт линиябыз бар. Азыр эми Тамгадан Караколго 220 киловольт линия алып барып, анткени Исүкөл областы боюнча 110 киловольт эле айланат. Биз 220 өткөрүп туруп, анан кайра мындайча айтканда Шакек чагылалы деген пландарыбыз бар да. Ушул план менен бүгүнкү күндө иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө подстанциянын штаты боюнча айтпады, 30тан ашык киши. Бүт баары штат толуп турабыз, вакансия жок бүгүнкү күндө. Өзүңөр билесиңер, региондор чоң Кеминден, Быстровкадан, Жаңалыштан, Орловкадан, Боролдойдон келип иштешет. Ошо Кемин өрөөнүндөгү биздин энергетиктер, кесипкөй энергетиктер иштейт. Бүгүнкү күндө өзүлөрү баарын камсыз кылат. Бүгүн өзүңөр көрүп атасыңар, онлайн режимде бүт бар жерде камералар бар. Эч кандай мындайча айтканда коопсуздукка каршы бүт эмелер, мүчүлүштөр колдонулган да. Охрана стратегический объект, режимный объект, мындайча айтканда чоочун кишилер киргенге болбойт. Ушундай бир чоң эменин диспетчерский пунктта отурабыз. Ушул эки жигит ушундай ушул Чүй областынын, Нарын областынын, Исүкөл областынын электр энергияны камсыз кылып отурушат бу жерде. Бүт азыр айтып атат, Даткадан 300 мегаваттын тегерегинде электр энергия алып атышат бүгүнкү күндө. Кышында бул эки эсе өсөт, мындайча айтканда.